Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Кутмандуу күнүңөр менен. Анда биз бүгүнкү онлайн сабактарыбызды баштайбыз. Бүгүнкү күнүбүз ийгиликтүү, көңүлдүү, жемиштүү болсун. Бүгүнкү биздин биринчи сабагыбыз адабий окуу сабагы, балдар. Бардыгыңар окуу куралдарыңарды алып, адабий окуу китебиңерди, дептериңерди алып, даяр отурасыңар деп ишенем. Ал эми үйгө берилген тапшырманы мен өздүгүмө жөнөткөн. Көпчүлүк окуучулар жөнөттү, ал эми жөнөтө электер. Азыр жөнөтүп кое берсеңер болот. Адабий окуу сабагынан бүгүнкү өтө турган жаңы темабыз улуу манасчы Саякбай атабыздын айтуусундагы баатырлардын сыны тууралуу билебиз. Алар Алманбет жана Чубак. Бүгүнкү сабакта Алманбет жана Чубак Манастын чоролору менен таанышабыз. Саякбай Каралаевдин айтымындагы баатырлардын сынын билебиз. Манастын 40 чоросунда баатыр болууга тарбияланабыз. Анда балдар силерге Алманбет жана Чубак булар кимдер болгон кыскача маалымат берип кетейин. Алманбет деген баатыр бул Азизкандын уулу, Күлчоронун атасы, Манас эпосунун башкы каармандарынын бири. Жана Манас баатырдын 40 чоросунун бири болуп эсептелинет. Ал эми Чубак баатыр болсо Манастын эң жакын чоролорунун бири болгон. Ал Нойгут уруусунан чыккан баатыр болгон. Балдар, Алманбет дагы, Чубак дагы Манас баатырдын эң жакын чоролорунун бири болгон. Манас көбүнчө ушул Алманбетке, Чубакка ишенип, көп жумуштарын ушул экөөнү тапшырган. Ушул эр жүрөк тайманбас баатырларды Саякбай Каралаев өз вариантындагы айткан манасында жогорудагыдай кылып сүрөттөп айткан экен. Алманбет кабагы бийик өңү саз, кабыландай мараган, каар менен караган, жазы маңдай, жазы төш, жалаяк ооз, жалын көз. Жан кутулчу немемес, башында жыгаа бөркү бар, бадышалык көркү бар. Коргошун жүрөк пил билек, коркпой турган Алманбет ач арстандай ыңгырап, найзасы колдо зыңгырап, албарсы белде шыңгырап, адам өлчөр неме эмес, байкап көрсөң айбатын, манасыңдан кем эмес. Чубак ак балтанын чубагы, арстандын бири будагы, найзакердин ыктуусу, алышкан жоого мыктуусу, адамдын алы жетпеген, арстандын тиши өтпөгөн, көк ырапыз тон кийген, көк ала сындуу ат минген, узун бойлуу кең далы, ач айкырык суу сүрөөн, ак балтанын чубагы, Манаска чоро будагы. Эми балдар, Чубактын астындагы суроолорго жооп беребиз. Бул суроолордун 5-6 гана суроолорду карап көрөлү, балдар. Манас баатырдын чоролорунун сынын кандай элестеттиңер дейт. Ал эми 6-чы өзүңөр да дастандан айтууга аракеттенгиле. Эгер билсеңер өзүңөр да айтып класста мелдешкиле деген суроо экен. Эми балдар биз 5-чи суроого дептерибизге жазып жооп беребиз. Түшүндүңөрбү? 5-чи суроону дептерибизге жазабыз. Өзүңөр дагы Алманбет менен Чубакты китептен бир сыйра окуйсуңар. Анан кошумча дагы интернет булактарынан дагы карасаңар, Манастын башка чоролору жөнүндө дагы көптөгөн маалыматтар бар. Үйгө тапшырма 92-93 беттеги Алманбет жана Чубакты жаттап келесиңер. Түшүндүңөр балдар? Алманбетти дагы
чубакты дагы жаттайсыңар. Саламатта болгула. Көрүшкөнчө.